Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге арыктоо тууралуу сүйлөп бермекчимин. Тилекке каршы көпчүлүктүн көйгөйү буга чейин аялдар арыктай албай жүргөн болсо, бүгүнкү күндө эркектер дагы тең ата эле толуп баратабыз. Жана бул биздин ден соолугубузду дагы бир топ эле төмөндөтүп салды. Андыктан жалпыбыздын мүддөбүз ден соолугубузду кайтаруу болгон соң аракетти биринчи ушул арыктоодон баштоо болушу керек. Натыйжада бизде бардыгы сонун болот. Ошол орунда бардык эле адамдарга стимул болушу мүмкүн болгон айрым фактыларды санап берейин. Эгерде сиз эркек киши болсоңуз жана салмагыңыз көп болсо эмне болот? Салмак көбөйгөн сайын тестостеронуңуз азаят. Тестостерондун азаюусу эркек киши үчүн албетте жагымсыз нерсе. Анткени ал канчалык аз болсо, эркек киши ошончолук алсыз болот. Ар тараптан алсыз болот. Курсагыңыз канчалык чоң болсо, тестостеронуңуз ошончолук аз болот. Бул биринчиси. Мындан тышкары кант диабети, давление, рак сыяктуу оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугубуз көбөйөт, эгерде биздин салмагыбыз нормадан ашыкча болсо. Мындан сырткары ишке болгон жөндөмдүүлүгүбүз өз-өзүнөн эле төмөндөп кетет. Өзүңүз деле элестетип көрүңүз. Мисалы үчүн 30 килограмм аш жасалмаңыз болсо эмне болот? 30 килограмм картошканы желкеңизге көтөрүп алып, анын үстүнө иштеп дагы жүрөсүз. Болгон эле айырма бул ушул аш жасалмак бүтүндөй денеге таркаган үчүн аны сезе бербейбиз. Бирок ушул окшоштугу ушундай эле. Анан кечкурун үйгө келгенде бутубузду да көтөрө албай жатып калабыз. Андыктан албетте сиздин максатыңыз өзүңүздүн салмагыңызга жетүү болуш керек деп ойлойм. Туура тыянак чыгаруу өзүңүздөн. Анан эгерде сиз аял киши болсоңуз, сиздин салмагыңыз ашча болсо эмне болот? Биринчи кезекте салмак көбөйгөн сайын гормоналдык бузулуу ыктымалдуулугу көбөйөт. Натыйжада перзенттөргө мүмкүнчүлүгүңүз азайышы мүмкүн, эгерде салмагыңыз көп болсо. Анан эркектерде эле давление, сахар, рак сыяктуу оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугуңуздар сиздерде деле көбөйөт. Анан ар бир кошумча оору сизге жок дегенде 1-2 таблеткаларды кошуп берет. Эгерде буларды ичпейин десеңиздер, эч убакта толбоңуздар, толгонбосоңуздар, арыктаңыздар. Мындан сырткары аялдардын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Климакс деген нерсе бар аялдарда. Гормоналдык өзгөрүүлөр болот, ошол 40-50 жаштан кийин. Жана эгерде өзүңүздөр деле билесиздер деп ойлойм, аялдарда ушул климакска байланыштуу жана башка көп өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу муун оорулары менен ооруп калуу ыктымалдуулугу көп болот. Анан эгерде сиздин муундарыңыз ооруса, анын үстүнө салмагыңыз дагы көп болсо, сизге ушул ооруну калтырчу дарылар жада калса гормондор дагы жардам бере албай калышы мүмкүн. Натыйжада азапталып жүрө бересиз. Ошол себептүү өзүңүздөгү ашша жүктү желкеден алсаңыз демекчимин. Эми дагы бир ошол сиздерге стимул боло ала турган фактыны жеткирип өтөйүн. Балким мен ушул салмагы көп адамдарды өзүм кошоюн. Менде деле салмак өтө норма эмес. Демек, ыйманыңыз алсызыраак дээр элем. Анткени билесиздер деп ойлойм, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам 2 күн катары менен ток жүрбөптүр. Мисалы, бүгүн токпу, эртең ушул тое жей алган эмес, өмүр бою. Албетте бул мен ушул китептен издеп окуган маалымат эмес, алымдардан уккан эле сөз. Эгерде ушул сөз чын болсо, биз кантип өзүбүздү ыймандуубуз деп айта алабыз. Айтарым, эч убакта ушул тамактан бир биз ырахат деле издебешибиз керек. Тамактан бир ден соолук деле издебешибиз керек. Жебей коелу дегенден алысмын. Болгону колдон келишинче тыйынайлы да. Ушул өдөдөгү факты үчүн деле, ушул пайгамбарыбызга татыктуу үммөт болуу максатында деле. Эми ушул арыктоону баштайлы. Баарыңыздарга эле ушул нерсени сунуштайм. Болбосо ден соолук 1 килограмм салмак көп болсо деле күнү сайын начарлай берет. Кантип ушул арыктаса болот? 3 чоң катаны айтып өтөйүн. Арыктоого багыт алган адамдар
жасай турган. Биринчи эле ката кыска убакыт аракет кылуу. Мисалы сиздин ушул толушуңузга жок дегенде 5 жыл кетти да. 5 жыл же андан көп убакытта сиз толдуңуз. Анан кантип сиз 1 айда же 3 айда арыктай аласыз? Өзүңүз деле ойлоп көрүңүз. Бул мүмкүн эмес. Эгер ошентип арыктай алган болсоңуздар эле, ал мурдагы салмак кайра эле келет. Кыска убакытта арыктоо бул ден соолукка дагы ашыкча зыян. Анын үстүнө ал тез эле калыбына келип калат. Арыктоо узак убакыттык болуш керек. Жок дегенде 1 жыл. Анан аздан арыкташ керек. Дароо эле 3 килограмм, 5 килограмм, 10 килограмм таштап койгон жакшы эмес. Бул биринчи ката болду. Сиздерге экинчи катаны айтуудан мурда жарыям айтып өтөйүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, дени сак жашоо курсун кайра баштадым. Бул арыктоо курсу эмес, бул семирүү курсу дагы эмес. Бул ден соолукту жакшыртуу курсу. Бул курска катышуу аркылуу сиздер өзүңүздөргө эмне ала аласыздар. Ушул биздин денебиздин табигый муктаждыктарын туура алууну үйрөнөсүздөр. Зыянга караганда пайда. Эң жөнөкөй ыкмалар менен. Анан чындап эле биздин ден соолугубуз кантип иштейт? Ооруп калсак кантип айыгыш керек? Бул ден соолук боюнча, медицина боюнча туура маалыматтарды алуунун мүмкүнчүлүгү. Албетте бул маалыматтарды мен сиздерге жөн эле ооз эки айтып койсом деле болот. Бирок бардык нерсени эле бекер бере берсем, мунун кадыры кетет. Айрым нерселерди сатып алганыңыздар дагы өзүңүздөргө жакшы. Бул аркылуу жакшыраак күрөшүп баштайсыздар. Бул дагы сиздерге стимул болот. Андыктан ушул курска катышууну мен сунуштайм. Байланыш үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Биринчи поток уже башталды. Телеграмдан жабык группадан маалыматтарды мен жөнөтүп баштадым. Кудайым буюрса, эгерде дагы катталуучулар болсо башка группа ачып, аларга дагы ушул өйдөдө айтылган маалыматтарды жөнөтмөкчүмүн. Демек, экинчи чоң катачылык ушул арыктоого багыт алган адамдар дагы тандалган азыктар менен тоюнуу. Мисалы үчүн камыр тамактарды, шириндиктерди жана ошондой эле майлуу нерселерди алып салуу рациондон. Албетте кайсыдыр бир деңгээлде бул фактынын дагы чындыгы бар. Шириндикти, ашыкча майлуу нерселерди азайткан жакшы, бирок таптакыр алып салбаш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн пайдасы бар. Анан дагы тандалган кээ бир эле азыктар менен тоюнган дагы болбойт. Анткени ар бир табигый нерсенин биздин ден соолугубузга тийгизе турган өзгөчө кандайдыр бир пайдасы болот. Андыктан ар бир нерседен жей бериш керек. Болгону ченемге эле маани берип коелу. Анан үчүнчү чоң катачылык күн сайын таразыга түшө берүү. Күн сайын таразыга түшө берсеңиз, сиз ден үмүтүңүз тез эле жоголуп кетет. Анткени кыска убакытта арыктоо мүмкүн эмес. Эми бунун дагы бир минусу таразыга түшкөндүн. Таразыга түшкөн сайын салмак көп чыгат, стресс гормондору, кортизол, ушул гормондор норадреналин көбүрөөк бөлүнүп чыгып баштайт дагы. Ошонун негизинде ушул башка гормон ашказаныбыздагы бездеги ушул биздин салмагыбызды кошуп коюшубузга себеп боло турган гормон дагы көбүрөөк бөлүнүп чыгып баштайт. Глюкагон. Ошонун эсебинен менен биз толо беребиз. Ошол себептен таразыга түшпөй эле коюңуздар. Түшүш керек анча-мынча. Айталы 1 айда 3 жолу таразыга түшүң, ошол жетиштүү болот. Ушул чоң 3 катаны оңдоңуздар. Өйдөдө айтылган сөздөргө дагы көңүл буруңуздар. Жана албетте аракет кылыңыздар. Ар бир нерсе үчүн аракет бизден талап кылынат. Ансыз жыйынтык болбойт. Анан точка возврата, точка невозврата деген бар. Тилекке каршы точка невозвратага жетип калбайлы. Бул деген ден соолукту тилекке каршы толугу менен жоготуу. Эгер ошонун алдын алсак эле, Кудайым буюрса, бизде бардыгы сонун болот. Ушул каналга катталып коюңуз, эгер катталуучу эмес болсоңуз, жана комментарийге суроолоруңузду, ойлоруңузду жазсаңыз болот. Сиздер менен доктор Аманбаев, атым Уланбек болдум.